Ал күткөн адам. Мен келсем, той жаңы эле башталыптыр. Коноктордун эч кимиси мага көңүл бурушкан да жок. Кечигип келип, бир аз туруп калганымды бөлмөнүн алыскы бурчунда жалгыз олтурган 30 жаштардагы, орто бойлуу, кара тору келген жаш жигит гана байкады көрүнөт. Аны менен бир столдо олтургандар азыр бийлеп жүрүшөт. Тойго жалгыз келсем да, табиятымдан тартынчаак болсом дагы, зал ортосунда тегеренип бийлеп жүргөндөрдү көрүп, аларга кошулуп бийге чыккым келип турду. Бул залдагы жалгыз тааныган адамым үйлөнүп жаткан жигит. Ал көп жылдан бери көрүшпөгөн эски досум эле. Мени таң калтырганы досумдун келбетинин өзгөргөнү болду. Мурда досум толмоч тарткан, өңү сары, жапалдаш бойлуу, чачтары тармал, бети тегерек келген, көздөрү бакыракай жигит эле. Азыр болсо анын арыктаганын, кийген кара кемсели өзүнүн турпатына жарашканын, же жанындагы аппак көйнөк кийген чырайлуу, шыңга бойлуу жубайынын аппак билерик тагынган колдору анын ийинине коюлгандыктанбы, айтор көзүмө арык чырай, узун бойлуу, чачтары түз, көздөрү жалжылдаган досумдун өзгөргөндүгүн, жаш жубайынын кучагында бийлеп жүргөнүн көрдүм. Экөө ушунчалык бактылуу көрүнгөндүктөн, жалгыз олтурган жигит да аларга суктана карап, менин да бешениме мындай бакыт буйруганбы дегендей ойго батып отурду. Бий аянтында жапалдаш бойлуу, 70-75 чамасындагы, чачтарын агаралаган, беттерин бир аз бырыш баскан, картаң жубайлар да жыгылып кетпейли дегендей сактанып бийлеп жатышты. Оң тарабындагы отургучта орто жаштагы, курсагы салаңдаган, өтө семиз, богок, чоң, моюндары тоголок, жапалдаш бойлуу киши улам көкүрөгүн ачынып, жанында олтурган толмочураак келген сулуу айымга карап, энтиге араң сүйлөп, бир нерсе айтып олтурду. Аңгыча музыка басаңдап, алып баруучу бийлеп жаткандарды орундарына отурууну суранды. Кечирип коюңуз, сиздин жаныңыздагы орундук бош болду экен, деген үндөн улам артыма кылчая карадым. Орто бойлуу, ак жуумал, чачтарын өзүнө жарашыктуу кылып чогултуп, аркасына түйгөн, каштары ичке терилген, кирпиктери ийилген, кырдач мурун, эриндерин кызгылтым боек менен боенгон, жаш сулуунун менин жанымда турганын көрүп, өзүнчө сүрдөнүп, ордуман тура калдым да бош орундукту сунуштадым.